Түрк мамлекеттер уюмунун айыл чарба министрлеринин ысык көлдө өткөн жыйынында бир катар маанилүү маселелердин алкагында баарлашуу болду. Айта кетсек, органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү, сооданы жөнөкөйлөтүп, логистикалык жана бажы тоскоолдуктарын кыскартуучу бирдиктүү агроплатформасын түзүү өңдүү бир топ демилгелер көтөрүлдү. Ал арада заманбап агрардык технологияларды киргизүү, ошондой эле айыл чарба тармагында илимди өнүктүрүү жана жаш кадрларды даярдоого өзгөчө көңүл буруу керектиги да баса белгиленди. Органика айыл чарба тармагында биз маселени көтөрдүк. Кантип биз органика маселени биз өнүктүрөбүз. Бул жерде абдан жакшы сунуштар болду. Мисалы, түрк мамлекеттери өкүлү айтып кетти, биз органикалык айыл чарба продукцияны экспортко жана кандай аны туура иштешин өзүнүн тажрыйбасын алмаштырганга сунушун берди жана илимий жактан өзүнүн да сунуштарын беришти. Жыйынтыгында биз коммуникени кабыл алдык жана жол картасын кабыл алдык. Бул жерде жакшы дагы ойлор айтылды. Жөн эле кагазда түшпөй, практикалык жумуштар менен дагы ишке ашыралы деген ойлорду айтты. Агроплатформа деген сунуштун киргиздик. Бул жерде биздин фермерлер ушул жалпы ушу түрк мамлекеттин уюмунун алкагында платформага биздин фермерлердин кандай продукцияны чыгарган продукцияны ушул платформага коюп, ушул платформа аркылуу сатканга мүмкүнчүлүктөрүн берели деген биз сунуштарын киргиздик. Кыргызстандан экспорттук продукцияларыбызга картошка, пияз, сабиз гана кирбестен коон, дарбыз, мөмө жемиштерди да жетиштүү көлөмдө өстүрүп, сыртка чыгарууга толук мүмкүнчүлүк бар. Мындан тышкары мамлекет эт, сүт продукциясын кошуна өлкөлөргө гана эмес, Азербайжан, Түркия жана Венгрияга экспорттоого толук даяр экени кошумчаланды. Биздин түрк мамлекеттеринин Будапешттеги институтубуз бар, жана кургакчылыкка каршы деген. Ошол институттун директору келип өзү презентация жасады. Айта кетчү нерсе, ушу Баткенде ушул институттун биринчи проектиси ишке ашырган турат. Анан да айта кетчү нерсе, бул бүгүнкү жыйында Чолпон Ата шаары түрк мамлекеттеринин ушул айыл чарба борбор деп ушул жыл 2025-26 жылга жарыяланды. Аталган уюмга мүчө мамлекеттердин ортосундагы мындай баарлашуу эң алды менен тажрыйба алмашууга, соода экономикалык дараметтин өсүшүнө шарт түзөт. Түрк мамлекеттер уюмунун айыл чарба министрлеринин 5-чи жыйыны келерки жылы Түркия мамлекетинде өтөт. Сегодня мы провели 4-ю встречу, обсуждались разносторонние вопросы. Бүгүн биз 4-чү ирет жолугушуу өткөрүп, ар кандай маселелерди талкууладык. Албетте, биринчи кезекте биздин өлкөлөр ортосундагы соода жүгүртүү аракетине токтолдук. Бизде эки тараптуу мамилелерди да, көп тараптуу платформаларды да калыптанып калган тыгыз байланышыбыз бар. Ошондой эле айыл чарбасын санариптештирүү, тажрыйба алмашуу боюнча макулдаштык. Кыргызстандын эт багыты, кой чарбасы, балык өстүрүү тармагы абдан кызыктырып келет. Бул багытта да сүйлөшүүлөр болду. Эми алдыда биргелешкен кызматташтыкты арттырып, келерки жылга койгон милдеттерди аткаралы деп турабыз. Иш-чаранын алкагында атамекендик өндүрүш продукцияларынын жарманкеси орун алды. Да, на экспорт у нас в основном Биз экспортко көбүнесе жумуртка азыктарын чыгарабыз. Аны менен бирге жумуртка багытындагы тоокторго жем, ошондой эле мал бордоочу кошулма азыктарын иштеп чыгарып, Россияга жана өлкө ичине жөнөтөбүз. Ал эми мындай жарманкелер айыл чарба продукцияларыбызды жайылтууга жардамын тийгизет. Айыл чарбасы өлкө экономикасындагы бирден бир артыкчылыктуу тармак. Ал ички дүң продукциянын 9%га жакынын түзүп, өлкөнүн калкынын 28%-ын жумуш менен камсыз кылат жана өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугунда маанилүү роль ойнойт. Айнура Достукбекова, Асель Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык Көл жаңылыктары.